22 августтан баштап таксилер милдеттүү түрдө лицензия менен иштеп баштайт. Бул тууралуу мыйзам жыл башында кабыл алынган. Президент ага кол коюп, эми ал расмий күчүнө кирет. Бул жеке такси кызматын көрсөтүүлөргө лицензиянын негизги максаты бул ушул жол коопсуздугун камсыздоого жетишүү. Башкача айтканда ушул айдоочулардын биринчиден ушу ден соолугуна, ошондой эле ар бир багытка чыгуунун алдында транспорт каражатын техникалык абалдан өткөрүү, андан сырткары ар бир айдоочунун медициналык абалдан өткөрүү, андан сырткары айдоочулардын иштөө жана эс алуу тартиби деген бар. Ошол нерселердин көзөмөлдөө менен оор кесиптер менен алып келген жол накыштарын алдын алуу. Бул маселе боюнча Ош шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери айдоочулар жана шаар тургундары менен жыйын өткөрдү. Анда лицензия алуу маселелери, мөөнөттөрү жана шарттары талкууланды. Көпчүлүгү бул демилгени колдоп, тартип жана коопсуздук үчүн маанилүү экендигин айтышууда. Лицензия алган мен туура эле деп эсептейм. Лицензия адам ташып, патент алып, башка бүт документ даяр болуш керек, анан бериш керек. Бул анан эртеменде наркологдон өтүш керек, механиктен өтүш керек. Бул туура эле өкмөт токтомой туура эле. Бул деген бул ананда өзүнүн бир элде өзүгө коопсуздук азаят да, коопсуздук азаят. Бул мен туура эле деп эсептейм. Албетте колдойм лицензияны алган. Лицензияны барлык ташысын, таксилер дагы барлыгы. Ошо таксилерге барып лицензия берсе, сен мындай порядка болот да. Лицензия алуу үчүн айдоочулар төмөнкү документтерди тапшыруусу керек болот. Паспорт, унааны каттоо көлүгү жана ишеним кат, ижара келишими эгер автоунаа жеке менчик болбосо, унаанын техникалык кароодон өткөргөндүгү тууралуу маалым кат, 3 жылдан кем эмес айдоочулук тажрыйбасы бар айдоочулук көлүк, камсыздандыруу полиси, 086 формасындагы медициналык маалым кат, нарколог жана психиатрдан өтүү, жүргүнчүлөрдү ташууга патент жана соттолбогондугу тууралуу маалым кат. Жаңы мыйзамга ылайык оң рулдуу унааларга лицензия берилбейт. Бул айрым айдоочулардын нааразычылыгын жаратты. Нурлан Маткасымов жаңы тартипти колдой тургандыгын айтат, бирок оң рулдуу унааларга тыюу салууну кайра карап чыгууну суранат. Лицензия алуу боюнча эми лицензияга биз каршы эмеспиз. Биринчиден, лицензия алган бардык өлкөлөрдө эле лицензия болуп атат. Бизге дагы келди. Эч каршылыгыбыз жок лицензия боюнча. Ушул правыйды бир караштырып, правый оң ролдуу автоунааларды караштырып беришине суранабыз. Өзү кайрылуу жасайлы деп атканбыз бүгүн биз. Жаңы талаптарга ылайык ар бир айдоочунун маалыматы жана лицензиясынын номери көрсөтүлгөн тактайча жайгаштырылат. Бул жүргүнчүлөргө айдоочунун мыйзамдуу түрдө иштеп жаткандыгын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.